Саламаттар. Биз адаттагыдай эле чоң матаптуу ташуучусу. Саламатсызбы, Саламат агай? Саламатчылык. Көрүнүп атабызбы? Ооба, сиз көрүндүңүз, саламатсызбы? Азыр мен жакшылап коюп алайын. Болду. Кол менен карап алайынчы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мага жакшы угулуп атат баары. Угулуп атат, Угулуп атат да, көрүнүп атат. Саламатсызбы? Бүгүн биздин эфирде Учкун айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн кирешелер боюнча жетектөөчү адиси Женалиев Саламат агай. Угулуп атат. Алсаңыз болот. Кандай? Учурашып. Саламатсыңарбы, урматтуу угуучулар жана көрүүчүлөр. Тынч комитетке салынды. Чип болот, тынч комитетке. Эфир сапатсыз болуп жатат. Кичирээк, тынчыраак десеңиз болобу агай? Алдыгы үн жаңырып, мага жакшы угулбай калдым негедир. Сиздики да жаңырып атат агай. Ошондуктан тынчыраак кабинетке алсаңыз болобу? Мен өчүрө турайын, кайда койсом сизди. Бул кабинетте эч ким жок болчу да. Чоң болуп атат. Эми жакшы болуп калдыбы? Жакшыраак болот. Сүйлөшө берсек болобу агай? Болот. Саламатсыздарбы? Куланак жамааттык медиа борбору сиздер менен түрдө эфирде. Учкун өкмөт борбору. Саламатсыңар. Бизде конокто Учкун айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн кирешелери боюнча жетектөөчү адиси Женалиев Саламат агай. Мага жакшы угулуп атат. Баштап үйрөтө берели. Саламатсыңарбы, урматтуу берүүнүн катышуучулары. Бүгүнкү берүүдө суроолор болсо жана маалымат ала турган кызыктар болсо мен жооп берүүгө даярмын. Рахмат агай, алгач эле биздин салык тарифтерин айтып кетсеңиз. Салык тарифтери кандай көрүнөт? Бул бардык эле азыр салыктар боюнча кыскача маалымат берип кетейин. Мен Учкун айыл өкмөтүндө кирешелер боюнча жетекчү адис эмгектенем. 2006-жылдан бери Учкун айыл өкмөтүнүн кирешелер бөлүгүнө жооп берген кызматкер болуп келем. Мен азыр салыктар боюнча кыскача маалымат берип өтөйүн. Салыктар бул салык кодекс боюнча каралган, Кыргыз Республикасы закондор кодекс менен каралган закондор боюнча иш алып барабыз. Ошол боюнча кирешелердин тартиби кандай чогултулат, кандай тартипте жүргүзүлөт, ушунун баары толук жазылып закондо бекитилген. Жогорку Кеңеш тарабынан 2009-жылы өзгөрүүлөр болгон, 2009-жылы кабыл алып, андан кийин өзгөрүүлөр болгон, ошол менен иштеп келе атабыз. Негизи Учкун айыл өкмөтүнүн киреше бөлүгү жергиликтүү салыктардан, анан республикадан каралган салыктардан жана берилген трансферттерден, гранттардан түзүлөт да. Ушул боюнча бул эл карап көрсө Кыргыз Республикасынын кодекстери турулган жыйнактар бар. Салык кодекси боюнча карап таанышып көрсө болот.
бул ачык эле доступта турган маалыматтар да. Ушул закондорду негизинде иштейбиз жана биздин салык төлөөчүлөр Кыргыз Республикасында ар бир гражданин өзүнө тиешелүү мындай салык кодексине каралган налог салыктык байланышта пайда болот да буларда карым катнаш. Жана ошолорду пайда болгон карым катнашты законду негизинде бул аткарууга милдеттүү деп эсептелинет. Азырынча ушундай. Мен цифраларга токтолсом, цифраларга эле токтолуп атам, анан походу суроо болсо кетейин андан ары. Анан 2022-жылдын бюджети боюнча да токтоло кетсем, же азыр эле токтоло кетпейби? Мейилиңиз 2022-жылдын бюджетине деле токтолсоңуз. 2022-жылы бул биз өзүбүздүн салыктарды, доходду болжолдуу проектин бир жылга, андан кийин келе турган 2 жылга проект менен кетет. Негизи салыктын киреше бөлүгү ошондойдон түзүлөт да. Мисалы үчүн ар бир түрлөрү менен кетет. Биз мисалы үчүн 2022-жылы момча чогултабыз деп белгилейбиз. Ошол эле учурда 2023-2024-тө кошо болжолдуу пландарын кошо кетебиз да. А 2022-жыл бул өзүбүз тактап, мисалы үчүн бизде мындай подоходный налог, патент, мүлк салыктары бул жер салыктары жана салыктык эмес кирешелер өзүбүздүн эсеп жүргүзөбүз. Ар бир адамдын мисалы үчүн жерине, огородуна жараша, иштеген ишине жараша өзүнүн толук эсептеп, жергиликтүү кеңеште ушуну сунуштап, далилдеп бекиттиребиз. Ушул түзүлгөн доходдун негизинде расходдор жүргүзүшөт. Расходдор болсо ал бөлөктөй бухгалтер дайындап үмүт берсе. Мисалы үчүн биз 2022-жылы жалпы 7.184.000 салык болсо, 4.876.000 бул киреше салыгы болот. Бул иштегендерден кармалып аткан ай сайын айлык ичинде больница бар, мектеп бар, айыл өкмөт бар, жана да райондук мекемелерден бөлүнгөндөр мекемелер негизинде толтурулат. Ушунун баарычы 4.876.000. Ыктыярдуу патент бар. Бул биздин дүкөнчүлөрүбүз төгө турган, бул уруксат алып ай сайын сатып ала турган патент 173.000 сом. Ошол эле ошол иштетип жүрүп аткан ишкерлер мүлк салыгын төгүшөт. Кыймылсыз мүлк салыгы 11.000. Айыл өкмөттө айдап жүргөн транспортко 420.000 сом. Жер салыктары бар. Быйыл Садыр Жапаровдун президенттин жарлыгы менен 3 жылга бошотулган, 25 жылга чейин. Ал эсептелген жок, бирок дотация катары ал кошумча берилет өзүбүздүн эсеп менен. Огород салыгы бар 163.000. Мүлк жер салыгы негизи 390-400.000 сом тегерегинде түшмөк. Айыл чарба багытында ЭМС салыгы бар 47.000. ФПСтен арендасы бар 233.000. Жана тазалык жыйындар ушулар менен 7.184.000 сом түшөт. Биз эми ушул 9 айдын жыйынтыгы менен салыктар толугу менен аткарылып бүтүп калды. Мындан кыймылсыз мүлк жана айыл чарба багытында эмес, анан ФПСтин анан жайы такылары ичине кармап турат. ФПСтин салыгы менен жайы такылары негедир кечеңдеп эми баштап атышат, ушу малдын келишин күтүп атышкан ошол элдер. Кудай буюрса бизде акыбал көп жерге караганда дурус. Жылдын аягына чейин толук ушул пландарды аткарып, анан ушул доход негизинде бизде өнүгүү пландарына киргизип, бекитип аткарууга акча каралып атат да. Акча каражаты ушул негизинде өзүбүздүн каражаттар да чоккон. Ошолорду аткарып калышыбыз керек расход менен. Ошон үчүн кайрылып кете турган жерим ушул жерден. Урматтуу салык төлөөчүлөр, бул өзүбүздүн эле баягы
налогду мындай кыргызча сөз жалпак тил менен айтканда өзүбүз үчүн аз да болсо кошкон кошумчабыз өңдөн эле түшүнүшүбүз керек. Ошол кошумчаны чогултуп алып, жергиликтүү кеңештин депутаттары, өзү шайланган депутаттар менен биргеликте керектүү бирдемелерди ишке ашырып алалы деген эле ошол акча. Ошону убагы менен берип коюп турсаңар эле болду. Бизге чоң жардам болмок. Бул налогдун дагы бир өзгөчөлүгү, бул бардыгы өзүнүн мөөнөтү, аткарылыш мөөнөтү менен каралган. Бул мөөнөтү кечиккенде пеня, штраф дегендей санкциялар каралган да, санкция ушулар каралган. Ошонун баарын жакшы мындай аткара албай атабыз. 2012-жылы салык кызматы азыр республика боюнча сан ариптештирүү деп өтүп атат. Азыр да биз сүйлөшүп аткан бул сан ариптештирүүнүн бир бөлүгү. Ушинтип качан сүйлөшчү элек. Салык кызматы сан ариптештирүүгө 2012-жылы Кыргызстанда эң биринчи болуп өткөн ушул мекеме. Баары толук электрондоштурулган. Бул жерде ИСНАК деген программа иштеп чыгат да, иштелип чыккан. Тетиги бул көп жерден апробациядан өткөн программа экен. Азыр бул кандай иштейт? Биз мисалы үчүн огородду, машинасы, же болбосо үлүш жерин киргизип тактап гана беребиз. Тактап бергенде дагы бул гражданин өзү тактап декларация, салык декларациясы деген бар. Ошого да келбей жүрбөйсүңөр жазында. Ошол салык декларация аркылуу бомбар такталат. Жана ошол эле тарифтер бар да. Жергиликтүү кеңештен кичине өзгөргөн, салык кодексине кээ бир тарифтерди биздин кеңештин депутаттары өзгөрткөн кемеси бар да. 2-3 өзгөрүлгөн, жер салыгы, мүлк салыгынын бир бөлүгү кичине коэффициенттер өзгөргөн. Ушуларды аткарбай, убагында төкпөй, момчасынан мынчасына чейин төгүш керек. Мисалы үчүн жер салыгы 25-апрель, огород 1-сентябрь деп, транспорт 1-сентябрь деп өзүнүн сроктору бар. Өтүп кетти болду. Мурдагыдай эми бул кичине кыйналып атты эле деп биз мисалы үчүн жылдырып, штраф салбай, чара көрбөй, эми төгөт деп, малын сатып алсын деп күтүүбүз. Пеня чыгарчу эмес. Азыр ИСНАК программасы автоматически өзү чыгарат. Билинбей эле мисалы үчүн көбүрөөк кое берсеңиз 100 сом эсептелген налог 99 сом 99 тыйын чагышайт экен үстүнө. Анан кийинки жылы кайра пеня кете берет. Эмне дегенде закондун ушундай майда чүйдө нюанстары бар. Телефон менен кайрылсаңар ар биринге түшүнүп берүүгө даярмын мен. Кыскача ушул өзүнүн тартиптери биз дайыма маалыматты берип келатабыз. Телевизордон дагы, газетадан дагы бул декларацияны мынчасына чейин тапшыр, маалыматты мынчасына чейин бер, эмне өзгөрүү болгонун бер, момчасына келип төк. Ушуну баарын берип келатабыз. Ошол эркин эле слеттеп, ошол карап, ошол убакта эле кайрылып турсаңар биз түшүндүрүп беребиз баарын. Жана ошону аткарабыз. Ошол эле учурда дагы ыраазычылык билдире кетейин, эми баары 5 кол тең эмес дегендей. Айыл өкмөттүн ушундай деп бөлүп койсо болчу да экен. Бир 30% өзү кызыгып, өзү келген кишилер, салык төлөөчүлөр. Бир 30% бир эскертүү менен же бир шарты менен анан келип төгүп эметкендер. Калган 30% артынан ушу чөптүрүп, кубалап жүрүп алган эмелер. Билбейм, аларга чара колдонуш деле кыйыныраак. Турбас, бир бошоп айтам. Ошол эме суроолор болсо бере берсиңер. Бизде немеден чогулган, ушу айыл тургундарынын көйгөйү болгон суроолордон чогултулган суроолор бар, ошолорго кезек берсек. Анан түз эфирден катышуучулар дагы бул жерден түз эфирден суроо берсеңиздер болот. Жүрбөгөн транспортко салык төлөнөбү дейт. Кайсындан? Жүрбөгөн транспортко. Транспорт бул мүлк салыгына кирет. 4-чү группадагы мүлк салыгы 4 бөлүктөн турат. Ушунун 4-чү бөлүгү ушул транспорт салыгы болуп эсептелет. Ушуга толук токтолбойм. 1-чи бөлүгү бул турак жай үйлөр болот. Муну закондордун негизинде айыл жергесиндегилер илинбей деле калат да. Ошон үчүн эсептелбей жүрөт. Эсептелген, бирок илинген эмес. 2-чи
мүлк салыгы эмеге кирет? Тиги коммерсанттардыкына. Үчүнчүсү баягы тоже коммерсант, бирок темир менен жасалган мүлктөр. Анан төртүнчүсү суроо берилген транспорт салыгы. Транспорт салыгы бул ар биринин мүлкү. Бул транспорт салыгын төлөө тартиби мындай болот. Мурда буга чейин 22 жылга чейин декларацияда менин моундай болгон машинам бар, мүлкүм бар, тигил бар деп көргөзүп, декларацияны ачканда этегинде эсептер жүрөт да. Ар ким өзү жүргүзүш керек анычы. Азыркыга чейин ойлошот салык кызматкери жүргүзөт го деп, андай эмес. Ар бир граждан өзү жүргүзүп, электронный вариант, логин, пароль баарында бар, берген жоктор билбегендер келсе мага кайрылса болот. Ошондон эсебин чыгарып, ошону аткарып коюп туруш керек. Кимдин намына чыкса. Анан жүрбөгөн транспорттор боюнча. Жүрбөгөн транспортту кандай шартта бошотулат? Бул транспорттун техпаспорту, анан электронун номери бар. Ошону ГАИга алып барып, өткөрүп, чыгарып ташташ керек учеттон. Ошо менен учеттон чыгат. Анан жүрбөгөн транспорттор эле биз особо маани деле берип эметкен жокпуз да азырчы. Тийишип, негизи тартиби менен мен биринчи айткандай ошондо бошотулат. Мындайда жакшылап карап эсептеп көрсөң, бул көп нерсени мындайда билбей калыптырмын деген налогдо мындайча айтылат. Налогду жашырып кой деп. Буга дагы чара колдонуп коюлат. Ошон үчүн ачык эле сурап эле мындай деп эле ушундай түшүндү да. Түшүндүңөр? Рахмат. Анан бул жерде келип атат. Мындай суроо келип жатат. Өзүбүздүн жумушка айдаган техникага патент алабызбы? Патент боюнча. Патент боюнча бул эң жөнөкөй эле суроо. Патент элге акча алып кызмат көрсөткөндөрдөн гана алынат. Мисалы үчүн дүкөнчүдөн, таксисттен, чабандан, чөп чаап акча алып жүрбөйбү? Өзүнүн жумушун жасаган кишиден биз эмнеге алмак элек? Ал өзүнүн жумушу, албайбыз андан. Анан патенттин дагы бир нюансын айтып кетейин. Патент деп тизмелерди аныктап бергенбиз. Эми артынан почта менен кат жөнөтөбүз го, анан чарасы менен. Өзлөрү келгендер айтып атпайм, эмелик 30% келди да, калган 60% жатат да. Бул патент ар бир бүткө жарса, таксиники, чабандыкы, такси мисалы үчүн 150 сом. Айыл ичиндеги районго, Бишкекке каттасаң 600 сом. Чабандыкы 400 сом. Малчыныкы. Техникалардыкы 500 сом. Мен унутуп калгандар болсо, аны реестримен тактап берсем болот. Андан сырткары закондо каралган случайдан бөлөктөр, мисалы үчүн инвалид, пенсионер жана башка ушундайлар соцфонд төгүмдөн бошотулбады беле. Эмелеки патентке азыр соцфондду кошо 911 сом эмелектин үстүнө кошо төгүлөт да. Ушундай. Мен кичине обширныйраак жооп бердим эмелеки тиги суроого. Кошумчаларын коштум. Патент боюнча толугураак маалымат бердим да. Анан бул патентти деле убагында төгүп коюп туруш керек. Анан салык менен соцфонддун айырмасы дагы эле айткан, жалпак тил менен айтканда. Налогду айтып атпайм, кошумча депчи. Өкмөткө берип, мана ушу менен кыймыл аракетти жүргүзүбүз деп. Соцфонд болсо өзүңөр эле мындай да, мен кандайдыр бир возрастка келгенде, карылыгым келгенде мен берген ушул 911 сомду 90 миң сом кылып көбөйтүп бер, кайра пенсия кылып бер деген эле акча, өзүңөрдүн эле акчачы. Ушуга келген эле катып эле турушат. Аны эки жак тең закондо каралгандан кийин, закондо каралган нерсени бул Кыргыз Республиканын гражданы болгондон кийин милдеттүү түрдө аткарууга жатат ал. Бул милдет, закон деген милдет кыргызча, мындайча айтканда. Аткарыш керек аны, ошол. Дагы суроолор бар да? Бар, ой.
Элге кызматты болсак да патент кандай төлөнөт, мөөнөттөрү кандай дейт. Патент жөнүндө дагы эле. Патент 15 күн калса болот. Патент 3 ай калса болот. Патент 3 айга эмес, патент 3 ай деп айтылбайт, 90 күн калса болот. 15 күнгө, 30 күнгө, 90 күнгө, анан 180 күнгө. 90 күнгө 5% скидка берет. 180 күнгө алса 10% скидка берет. Патент ушундай. Замандын талабын көрүп атасыңар, биз деле мындай угуп калабыз. Ушул көп нерсеге катышкан, bir тендерге катышабы, же бирдемени перевозка кылам дейби. Патенти бар кишини, таксисти, жолжо грузовикти издеп алып жүрүшпөйбү? Көп эле. Азыр мамлекеттин требованиясы, мамлекеттин жумушун аткарам деген киши патентсиз техника менен эчтеке тасып же перевозка кылып бербейт да. Рахмат агай, анан патент жөнүндө сөз болуп атат. Мисалы, быйылкы жылы ошо биздин айыл өкмөт малчыларга, техника айдагандарга патент деп кабыл алынып кирип жатат. Анан ошону мисалы эрте укпай калышты же сезон өтүп кетти, малчылар келди дегенди. Алар штраф төлөп алышабы, кандай кылышат? Мындай да. Чаралар көрүлөбү аларга? Чара көрүш үчүнчү мунун баарын закон караган органга өткөрүш керек. Эми муну азыр мына чабандар келди, бир чабан басып келбесе, мунун баарына эле колунан жете элебейт. Законду ар ким өзү аткарыш керек. Мисалы үчүн биз массалык каарыматтан, каражатынан берип эле атабыз. Ошол эле учурда бул залакасын мындай тийгизип атат да. Төккөн киши бир жерде отурушат дагы, мисалы үчүн төкпөгөн киши мактанат. Мен төккөн жокмун, мен эчтеке кылган жок депчи. Тиги төккөн киши келип мага мындай экен, тигиндей экен деп арызданат. Ким айтты ушу десең айтпайт. Мисалы үчүн баары төгүш керек. Бул турат да. Муну баары обсуждать этип, ичара сүйлөшүп, баары билишет мунучу. Анан азыр ушундай заман болуп атат. Бүт баарыбыз законду аткарып эле тынч эле жашашыбыз керек ошол. Анан мен тигиндей мындай деп көп сөздөрдү чыгарбай. Жок, биринчи жылы билбей төрүппөй калды. Анан биринчи жылы төгө баштаса болот да деген. Патенттин дагы бир жакшы жеричи. Мисалы үчүн бир дүкөнчү иштеп атат. Бир жака ооруп калдыбы, же бир жака кетти дейли. Арыз жазып эле токтотуп коет. Момчасын ачайын деп патентти иштеген гана убакыт калат. Ошо иштеген убагын өтүп кетти. Ошол үчүн алып келип турайын, таптакыр төкпөй чаралганча алып келип төгүп коюштун да. Ошол эле. Болот. Азырынча болот. Анан таптакыр болгон мөөнөттөр өтүп кеткенден кийин болбой калат. Ошо мөөнөт кандай патент баягы бул жаңыдан калыптанып келатпайбы? Мына айым баштап атабыз. Бир нерсени баштаганда өтө оорчулук менен башталат да. Анткени ошого каршы турган киши көп болот экен. Ошол эле патентке төгүп кой десем. Ошон үчүн мен кайрыларым ушу көрүп аткан кишилерге, тууган уруктарыңарга эле айтып, ар бирибиз делебейбиз да. Негизи ушундай закондуу нерселерди колдоп жүргөнүбүз эле жакшы болот эле. Эмне дегенде көрүп эле атпайбыз, WhatsApp'тан же мындай негатив болгондо ошого катуу поддержка берген бир группалар бар. Анан ушундай жерге келгенде эле колдобой отуруп калышат да. Мисалы үчүн WhatsApp'тан. Айыл ичинде баарыбызга эле белгилүү да анын баары. Ошол негизи анан патенттин мөөнөтү калмаган учурда токтотуп коюлат экен. Анан ушул патентке төлөнгөн акча мисалы пенсияга кетет, Бул мындай да, мен эме эле түшүндүрүп берип атпаймынбы? Жергиликтүү салык. Азыр патент мисалы эки бөлүктөн туруп атат да. Бир бөлүгү жергиликтүү салык бюджетке, киреше бөлүгүнө. Айыл өкмөттүн сессияда депутаттар караган кайсы, мисалы үчүн коомдук болуп атат бюджеттечи. Могул деп көйгөйдү апрелде көбүрөөк болсо эметип атпайбы? Коомдук да элдер катышпай анан бюджеттин бөлүнүшүн билбей калышы мүмкүн да.
коомдук укуудан катышып, кайсы көйгөйгө көбүрөөк голос тапса ошого приоритет кылып депутаттар бөлөт ушул акчанычы. Бул защищенный статьядан калган акчалар элечи. А экинчи бөлүгү 911 сом деген. Бул так ошол эле кишинин, мисалы үчүн жер салыгын төгүп атат ал киши. Минимальный пенсия менен чыгып атат 2200 сом менен. Буну дайыма тогуп жүргөн киши патентти 911 сом. Бул 911 сом бул жер салыгынан көп болуп атпайбы? Бул уже сөзсүз пенсиясына влиять ете турган нерсе. Бул жаш кезинде пенсиясын көбөйтүп албаса, эч ким көбөйтүп бербейт да. Анан бир түшүнүгүбүз туура эмес болуш керек. Ушул 911 сомду деле мисалы иштегендерибиз 911 эмес 2000, 3000, 5000ден айына төгүп атпайбызбы? Ай сайын. Yani 911 сом деле мындай жаш кезинде та ошол анча мындай ишкерлик кылганда, значит, акча алып иштеп атат да, ошонун 911 сомун таштап коюп турган киши ал өзүнө кийинкисине пайда эле алып келет, ал эч кандай залалсыз. Рахмат агай, ушу акыркы учурда ушу айылда ушу патент жөнүндө көп талкуу болгондуктан ушундай суроолор көп түшөт. Бул материал Түздүк Эберт атындагы Кыргызстандагы фонд тарабынан колдоого алынды. Материалдын матнында ой пикирлер пунктунун карашын чагылдырбайт. Агай, сизде эркин микрофон. Менде келген суроолор ушул болду. Түз эфирден келген суроолорго. Бул деле рахмат. Азыр түз эфир болуп аткандан кийин канча киши катышып атат мен деле биле албай атам. Негизи эми катышкан кишилер кызыктар киши, ал өзүнүн тияк мындай өзүнө таасир тийгизе тургандарга кайдыгер карабаган киши катышат да. Эмнеге айтып атабыз, патенттен көп суроо болду депчи. Патенттен эмне үчүн көп суроо болгон эле бул? Анткени мен патент туруп бул маалыматтарды улам ыргытып берип аттым да, кел деп, анан түз кээ бирлери мага тартынабы, түз мен телефонумду кошо берип коюп атам. Көп эле киши чалып атат да, көп чалбай коюп атат да. Ошон үчүн мындай суроо берип атышат. Анан азыркы көйгөй ушул. Садыр Жапаров президентибиздин жарлыгы менен үлүш жер салыгы деп айтайын, жер салыгы. Ага үлүш жер ФПСтин жер салыгы, анан жайыттын жер салыгы, салыкка тиешелүү бөлүктөрү бошотулду да, убактылуу бошотулду да. Ушуга байланыштуу азыр биз мындай ревизия жүргүзүп, салык мамлекеттик, Нарын райондук мамлекеттик салык кызматы менен бирдикте эмнеге мен айтып аткам, ИСНАК программасынын негизинде муну эч ким мындай өзгөртүп дегендей болгон жок. Ошол ИСНАК программасы аны киши албай албайт. Биз кандай эмесе жылынкысын жылын эсептеп кете берет. Сен төксөң, банк аркылуу налог төгүп же банк өзлөрү төгүп атпайбы? Бул автоматически жоюлуп акырын кете берчү окуналар. Кете бериш керек. Анан ушуга байланыштуу мен акыркы бүгүн да берип атам, сообщенияларды берип атам. Ушул такталган акыркы маалыматтар. Анча-мынча туура эместиктер болуп калбасын деп атайын, салык кызматынын номерин койду, өзүмдүкүн койду. Кайсы жерден такташ керек, кандай кылыш керек. Ушуну төгүп бүтүрүп алгыла. Бул ушу менен 25 жылга чейин тазаланып кирип кетели деген эле кеп. Өзүбүздүн карыздарыбызды барып төгүшүбүз керек. Мен кайрылуум ошол эле, ушуларды эртелетип төгүп берсеңер, тууган уруктарга айтып, тизмени болсо WhatsApp аркылуу жөнөттүм, WhatsApp'тан карап, тизмеңерди тактап, менен байланышып, мен дагы тактап берем лично ошолорду. Анан каалоо тилегим ушул, ушундай кой үстүндө торгой жумурткалаган заманда жашап атабыз, баарыбыз жетишкен заманда жашап атабыз. Эми дагы жетише берели, мындан 30 жыл мурун кандай элек, андан 20 жыл, 10 жыл мен байкашымча өлүгүнүн гана үстүндө келе атабыз. Аста болсо, бирок ойдогудай эмес, бирок өлүгүп баратабыз. Элдерибиз арыштап өнүгө берсин. Айыл өкмөтүбүзгө кошумчаларын кошуп, салык кол менен болсо дагы өзлөрү милдеттерин аткарып, бул ар бир жарандын салыгын төгүп койгону бул кошкон кошумчасы, жардамы өнүгүш үчүн, өнүгөлү балдарыбыз келечек турмушта
ата-бабаларыбыз калтырган куланак деген наамды каңазалап көтөргөнгө салымдарын кошуп бере берсин. Баарыңарга ден соолук каалайм, ишиңерде ийгилик каалайм. Рахмат ага. Бүгүн түз эфирдин катышуучуларына чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Биздин түз эфирде Учкун айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн киришелери боюнча жетектөөчү адиси Динали Саламатовду түз эфирде калган мен Айзат Түйүнбаева саламатта болуңуздар. Кийинки түз эфирде саламатта туруңуздар. Саламатта болуңуздар.